Эфирде 29 сентябрь алынған жаңалықтардың топтамы. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы. Коомдук жайларда, транспортта, коомдук тамактануу түйүндөрүндө, соода аянттарында санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары күчтөндүрүлдү. Аравандагы болгон окуядан улам Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинен чыгарылган Илхом Маннанов борбордук шайлоо комиссиясын сотко берет. Өлкө аймагында COVID-19 илдетин жуктургандар көбөйүүдө. Соңку сутка ичинде 167 учур катталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 29 сентябрда Венгрияга расмий визитинин алкагында Будапешт шаарындагы Баатырлар аянтына гүл чамбар койду. Иш-чара ардактуу кароол ротасынын катышуусу менен аскер оркестринин коштоосунда өттү. Баатырлар аянты Будапешт шаарынын эң маанилүү аянттарынын бири. ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастарынын бир бөлүгү болуп саналат. Баатырлар аянтынын ортосуна баш бериште Гавриэль жана анын айланасында мадиярлардын 7 жол башчысынын элестери берилген 1000 жылдык мемориал турат. Эстелик венгерлердин мекенинин калыптанышына жана Венгер королдугунун негизделишине арналып курулган. Ошондой эле көрүнүктүү венгер ишмерлеринин скульптурасы жана колонна да тургузулган. Мемориалдын алдында венгер баатырлардын урматына эстелик такта орнотулган. Эскерте кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков 28 сентябрда Венгрияга расмий визит менен барган эле. Коомдук жайларда, транспортта, коомдук тамактануу түйүндөрүндө, соода аянттарында санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары күчтөндүрүлдү. Бул туурасында Республикалык ыкчам штабтын кеңешмесинде айтылды. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов өлкөнүн бир катар райондорундагы тургундар арасында коронавирустук инфекциядан жабыркагандардын санынын өсүшүнө байланыштуу тынчсыздангандыгын билдирди. Буга катар ал санитардык чаралардын жана киргизилген тыюулардын сакталышына жетишсиз жана натыйжасыз көзөмөл жүргүзгөндүгү үчүн жергиликтүү бийлик органдарынын жана ички иштер органдарынын ишин сынга алды. Могу ишиңерди 0 айтып коеюн. 500дөн ашык рейд жасадык дейсиңер, результатын карап көргүлө кылган ишиңерди. Ишти башкача уюштурулагы болбойт могу кылган ишиңер. Областын жетекчилигине дагы бир жолу айтып коеюн. Кылып аткан ишиңердин аягына чыгарыш керек. Бирөө тууган, бирөө өң тааныш, дос. Андай болбош керек могу жерде. Ким муздуу наказаниясын алсын. Тиешелүү чараны колдонуш керек. Кубатбек Боронов эпидемиологиялык кырдаалдын жакшы болушунун туруктуулугун камсыз кылуу жана өлкөдө ооруну жуктургандардын көбөйүшүн алдын алууда жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилеринин жоопкерчилиги жогору экендигин баса белгиледи. Дагы бир жолу эскертип айтып коеюн. Экинчи вспышкага жол бербейбиз, жол бербеш керек. Кайсыл жерден вспышка чыкса региондун жетекчиси жооп бересиңер. Тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчиси, жергиликтүү бийликтин жетекчиси айтылган тапшырманы аткарганда аракет кылгылагыр. Премьер-министр Кубатбек Боронов саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкаримовго мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү көзөмөл жүргүзбөгөндүгү үчүн ал эми саламаттык сактоо министрлигинин статс катчысы Калысбек Шадыхановго мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү деңгээлде иш алып барбагандыгы үчүн сөгүш берди. Премьер-министр Кубатбек Боронов коронавирус жуктуруп алып 6 айдан бери оор абалда жаткан дарыгер Мукарам Ураимовага ыкчам тартипте көмөк көрсөтүү тапшырмасын берди. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Белгилей кетсек, Ураимова Ноокат районундагы Барын медициналык борборунун башкы дарыгеринин орун басары болуп эмгектенип келген. Ал 2020 жылдын 18-19 мартында COVID-19 пандемиясынын биринчи толкунунда обсервациялык жайда иштеп, ал жактан коронавирус инфекциясын жуктуруп алган. Илдеттин кесепетинен өпкөсүнүн 80% жабыркаган. Дарыгер ооруканада 3 ай жаткан. Учурда анын абалы оор. Жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылган. Өкмөт башчы дарыгерге тиешелүү компенсациялык төлөмдөр берилиши керектигин кошумчалаган. Жогорку кеңештин депутаты Илхом Маннанов өзүн Мекеним Кыргызстан партиясынын шайлоо тизмесинен чыгаруу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен макул эмес. Депутаттын өкүлүнүн маалыматына караганда, Маннанов 29 сентябрда брифинг өткөрүп, БШКнын чечимин сотко бергени жатат. Эскерте кетсек, борбордук шайлоо комиссиясы 24 сентябрда
Араванда үгіт маалындағы мұшташқа байланыштуу талапкерлер Шүкірулло Файзуллаев менен Илхом Маннановты шайлоодон четтетүү чечимин кабыл алган эле. Файзуллаев Биримдик партиясынан, ал эми Маннанов Мекенем Кыргызстан партияларынан талапкер болуп катталышкан. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, өлкөдө 29 сентябрга карата коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 46.522 жетти. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 иллетинин 167 жаңы учуру катталды. Тагыраак айтканда, Бишкек шаарында 9 учур, Ош шаарында 5, Ош облусунда 38, Баткен аймагында 55, Жалал-Абад облусунда 31, Нарында 2 учур, Талас жергесинде 1 учур, Чүй өрөөнүндө 15 учур, жана ошондой эле Ысык көл облусунда 11 учур катталган. Акыркы сутканын ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 142 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 42.761 түздү. Жыйырма 21-22 сентябрда Бишкек шаарынын Газпром Кыргызстан мектебинде аралыктан видео көзөмөлдөө менен онлайн режимде жогорку класстын окуучулары арасында математика боюнча эл аралык олимпиада өткөрүлдү. Кезектеги 61-чи эл аралык математикалык олимпиадада Кыргызстандын курамынан Эрдан Апиев коло медальга ээ болсо, Абдирасулов Адилбек жана Эсенголов Эрбол мактоо баракчаларына ээ болушту. Коронавирус пандемиясына байланыштуу олимпиада аралыктан өткөрүлүп, ар бир катышуучу берилген тапшырмаларды өз өлкөсүндө онлайн түрдө аткаруу шарты коюлган. Олимпиадага 100дөн ашуун өлкө катышты. Бул жылы Кыргызстандын рейтинги 15 баскычка көтөрүлүп, окуучулар мурунку жылга салыштырмалуу 2 эсе көп упай чогултушту. Улуттук кураманын машыктыруулары Мамат Ишматов, Мурат Абдувалиев, Аскаров Азамат жана Мухаммед Алинин жетекчилиги астында даярдыктан өтүшкөн. Альтернативдик негизде көрүлгөн даярдык өз натыйжасын берди. Жакынкы күндөрү билим берүү жана элим министри Каныбек Исаков жеңүүчүлөр жана алардын ата-энеси менен жолугушуу өткөрүп, атайын белектерди ыйгарат. Эл аралык аренада өлкөнүн намысын талашкан окуучулар мындан ары дагы колдоого алынат. Баткен облусунда күздүк эгин себүү башталып, Кадамжай районунда 22 гектар жерге айдалды. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Облуста 2021 жылдын түшүмү үчүн 6991 гектар жерге күздүк себүү пландалган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 1984 гектар аянтка көп. Күздүк себүүнү утурлап, Кадамжай районунда түшүмдүүлүктү арттыруу максатында дыйкандарга өрөндү туура тандоо, органикалык жер семирткичтерди колдонуу боюнча окутуулар уюштурулган деп айтылат маалыматта. Былтыр гектарынан 3 тоннага жакын түшүм алынган болсо, ал эми быйыл 3 тоннадан ашыгыраак алуу пландалган эле. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов иш сапары менен Талас облусунун Талас районуна караштуу Көпүрө базар айылына барды. Анда аталган аймакта жайгашкан туюктур Аскаташ бетине тартылган сүрөттөр жайгашкан жерге барып, учурдагы анын корголушу жана сактоо иш-аракеттери менен жеринен таанышып чыкты. Туюктур петроглифтери Талас районуна караштуу Көпүрө базар айылындагы Каракол капчыгайына жайгашкан. Бул объект жакынкы жылдары жаңы табылган. Аталган маданий тарыхый эстеликти сактап калууну камсыздоо жана коргоону жакшыртуу үчүн бул Аскаташ бетиндеги сүрөттөрдүн макамын аныктоо зарыл экендиги белгиленди. Министрдин иш сапары дагы уланмакчы. Анда Талас районундагы Актөбө археологиялык эстелигине жана Бакаята районундагы Күмүштак жергесиндеги тарыхый маданий мурас объекттери менен таанышмакчы. Жыйырма 8 сентябрда Баткен облусунда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кабыл алынган чечимдер республикалык штабтын тапшырмасы менен кайрадан каралып чыкты. Анда жерлерде райондук администрация жана шаардык мэрияларга кайрылган коомдук транспорттун айдоочуларынын жана жергиликтүү тургундардын кабыл алынган чектөөлөр алардын турмуш шартына түздөн түз таасир этерин айтып, коомдук транспорттун, мал базарлардын жана ошондой эле мечиттердин кадимки нукта иштөөсүнө уруксат сурап, бардык санитардык талаптарды сактай тургандыктарын айтып кайрылган сунуштар эске алынды.
Мындан улам облустук штаб маселени кайра карап чыгып, санитардык талаптарды сактоо менен иштөөгө уруксаат берди. Бирок облуста катуу көзөмөлдөгү бет кап режими жана той аштарга болгон чектөөлөр күчүндө калды. Ал эми базарларда, соода борборлорунда, дүкөндөрдө, тамактануучу жайларда, коомдук жайларда санитардык талаптардын аткарылышы боюнча күн сайын рейд жана ошондой эле дезинфекциялоо иштери жүрмөкчү. Баш ийбегендерге мыйзам чегинде чара көрүлөт. Мамлекеттик чек-ара кызматынын кызматкери пара берүү учурунда кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. 2020 жылдын сентябрь айында УКМКнын кызматкерине 40 000 сом акча каражатын берип жаткан учурунда мамлекеттик чек-ара кызматынын Кулунду чек-ара заставасынын башчысы кармалды. Кармалган адам коңшу өлкөлөрдөн аткезчилик менен келген жүктөрдү өткөрмө посттордон мыйзамсыз өтүүсүнө бөгөт койбоо үчүн акчасын уштаган эле. Бул факт боюнча Баткен гарнизондук аскери прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 319-беренеси, тагыраак айтканда коррупция боюнча сотко чейинки иштер козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Алдыда 30-сентябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Дүйнө жүзүндөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.